Сиз эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директор катары ушундай экономикалык форумдардын Кыргызстан үчүн кандай пайдасы тиет деп ойлойсуз? Мен оюмча ушунга окшогон форумдар жана башка өлкөлөр өткөрүп атпайбы, Кыргызстан катышып. Бунун баары кандай темада каралбасын, Кыргызстан үчүн түздөн түз аябай чоң пайдасын алып келет деген ойдомун. Себеп дегенде бул биринчиден Кыргызстанды таануу максатында жасалат. Экинчиден албетте ошол жерге келген ишкерлер болсун, же болбосо өнүктүрүү фонддору келишет. Ошолордун Кыргызстанды таануусу жана Кыргызстандагы болуп аткан даяр болгон долбоорлор бар экен, иш кылуу мүмкүнчүлүгү бар экен дегенди таанытат да Кыргызстан. Анан албетте өзүбүзгө дагы, биздин Кыргызстандан келген дагы бул жерге келген делегациялар болсун, өкүлдөрүбүз болсун келгендер көрүп, эл менен таанышып, Кыргызстандын сыртында дагы башка өлкөлөрдө кандай иш алып барылат, экономикалык жагдай кандай, саясий жана башка жагдайлар кандай, бул нерсени дагы биздин кыргызстандык жарандар дагы келип, ишкерлер дагы келип көрүп кеткени аябай эле чоң пайданы алып келет деп ойлойм. Ушул форумда биз графалардан көрдүк. Европанын өнүктүрүү жана реконструкция банкынын Кыргызстандагы болгон долбоорлордун саны төмөндөп калыптыр. Ошол эмне себептен болду деп ойлойсуз? Мен ойлойм, бул биринчиден албетте ал Европалык өнүктүрүү банкынын өзүнүн чечими болушу да мүмкүн, же болбосо башка багыттарга карай кеткендигине байланыштуу болушу мүмкүн. Бирок мен жалпысын айтып кетер элем. Жалпысынан дүйнөдө донорлук жардам берүү, же болбосо ушундай эл аралык өнүктүрүү банктарынын өлкөлөргө түздөн түз акча салуу, же болбосо акча берүү негизинен акыркы 5-10 жылда басаңдап азая баштады да. Өзгөчө өткөнкү Давоста дагы болгон жыйында дагы көп эксперттер айтып өтүштү, басып белгилеп кетишти. Бунун себеби албетте жалпы экономикалык бул кризиске да байланыштуу. Баардык жерден акчалар келе бербей, мурдагыдай акча булагы да азайганга байланыштуу болушу мүмкүн. Жана албетте Кыргызстандын өзүнө тиешелүү дагы балким кээ бир долбоорлору өзүнүн максатына жетип, өзүнүн финалына жетип, бүтүп аткарылган болушу мүмкүн. Ошондуктан булар азайган болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, азайган дегенде балким 2016-17 жылдарга жаңы план менен, жаңы стратегия менен да келиши мүмкүн. Буну мен оюмча ошо Европа өнүктүрүү банкынын өзүнүн стратегиясына бир карап чыгып койгон оң болот. Донорлордон жардам азайып атат дедиңиз. Ошол кыргыз экономикасына кандай таасир кылат? Ачык айтканда, биздин Кыргызстандын экономикасы акыркы 25 жылда ошо донорлорго ишенип эле, эл аралык фонддорго ишенип эле жашаганыбыз бул туура эмес. Бул баштан бери биз айтып келатабыз, азыр да айтып келебиз. Биз өзүбүздүн экономикабызды өзүбүз өнүктүрүп, өзүбүз ишкерлерге шарт түзүп берип, инвестицияны Кыргызстанга түздөн түз инвестиция келүүсүнө шарт түзүп берип, мени сайын бул донорлор менен иштешүү улана берет да. Бирок ошол азайып көбөйгөнү албетте азыркы кыска мөөнөттүн ичинде бизге таасирин тийгизет. Азайган сайын биз өзүбүздү жакында көрүп атабыз. Кыргызстан акыркы 1 жыл 2 жылдан бери өзгөчө өзүбүздө маалым болсо керек. Америка менен болгон келишимди дагы денонсация кылгандан кийин Америкага тиешелүү USAID жана башка проекттер каржылоорун токтотуп коюшту. Жана азыр эле өзүңүз айтып кеттиңиз, Европалык банк развития реконструкция деп коебуз, ошол дагы азайтып атат депчи, башкалар деле азайтып аткан болушу мүмкүн. Бул кыска мөөнөттүн ичинде албетте бизге бир аз оор келет. Биздин экономикадагы болуп аткан иш аракеттерди бир аз басымдап калышы мүмкүн деген ойдомун. Бирок кайра эле айтып кетер элем, биз ошого карабастан өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип, өзүбүздүн жеке кыргызстандык финанс булагын карап тапканга аракет кылышыбыз керек. Бажы биримдигине киргенден бери Кыргызстандын экономикасына бул кандай таасирин тийгизет? Кайра тарыхка тийип кетели. Акыркы 20-25 жылда биз бажы биримдиги жок эле. Кошуна өлкөлөрүбүз Казакстан жана ары Россия өлкөлөргө чейин биз жакшы эле карым катнашта болуп, жакшы эле экономикалык соода алыш беришибиз бар болчу. Бирок бажы биримдиге киргенибиз биздин сырткы соода тармагыбызды, сырткы соода алмашуубузду бир аз болсо дагы бир багыттап буруп койгондой болду да. Албетте бул жерде жакшы жагы бар. Бул бажы төлөмдөр алынганына байланыштуу. Кыргызстанда өндүрүлгөн продукциялар албетте эгер ошол бажы биримдигинин талаптарына жараша, шарттарына жараша, техникалык регламенттерине жараша сапатына жооп бере ала турган болсо, анда чынында ошо Россиядагы жана Казакстанда эле ушу 100 канча миллиондук базарга чыгуу, сатылуу мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок ошол өлчөдө биз унутпайлы, биз башка дүйнөдөгү өлкөлөр менен дагы мамилебиз, ошо экономикалык карым катнашыбыз дагы бар. Алардан дагы биз товар алчубуз, бир нерсе сатчубуз. Ошол жактан бир аз балким биз кысылып калдык да. Ошол эле Кытайдан келген товарлар азыр эселеп
кымбат боло баштады. Ошол эле биз Кыргызстанга курулуш тармагына тийиштүү айтып кетчү болсок, мисалы үчүн Туркиядан, Чыгыш Европадан көп курулуш материалын алып келчүбүз. Сапатына жараша албетте. Алып келгенде алын баары азыр баасы көтөрүлүп, биз кайра эле ошол өзүбүзгө керектүү, өзүбүздө өндүрүлбөй калган бирок өзүбүзгө керектүү материалдарды, же болбосо өзүбүзгө керектүү товарларды, буюмдарды биз аргасыз бажы биримдигинин үчү болгон өлкөлөрдөн алганга туура келип атат. Алар канчалык сапатына жооп берет, канчалык баасы жарайт, жарабайт, ал башка маселе. Жалпысынан ушул эки нерсе, бирок мен дагы айтып кетер элем, мисалы үчүн жеке орто жана чакан ишкерлерге, ошол соода сатык менен алек болгон, Дордой базарында иштеген дейли, же болбосо ошол кийим тигүү багытында иш алып барган биздин кээ бир ишкерлерибиз, кичи ишканалар тилекке каршы булар залакасын тартышты. Булар деген сата албай калды товарларды, өндүргөн товарлар сапатына жооп берген менен баасы туура келбей калды. Бул эмнеге байланыштуу болуп калды? Бул бир эле бажы биримдигине киргендиги эмес, ошол эле Казак өлкөсүнүн жана Россиянын өлкөлөрүнүн улуттук валюталарынын девальвациясына байланыштуу болуп калды. Биздин кыргыздын товары кымбат болуп калды. Бул нерсенин баарын албетте алдын ала көрүү кыйын болчу, бирок ошол эле учурда биз бир нерсени эске алган жокпуз. Кирерде менин оюмча, биз 25 жылдан бери биздин экономикабыздын структурасы бул реэкспорт. Импорт жана андан ары Россия жана Казакстанга экспорттоо багытында иштеген экономикабыз болчу. Ошону биз 1 жыл, 2 жылдын ичинде зордоп эле силер өндүрүшкө өтүш керек деген эле бир багытка салып койдук да. Менимче бул жерде бир аз тереңирээк ойлонуп, алдын ала балким экономикалык саясатты жүргүзүп, алдын ала ишкерлер менен ишкерлерге шарт түзүп берип, ошол эле учурда финансы жана каржылоо булактарынан жардам берип, экономиканын структурасын негизи алмаштырып, анан балким кирүү оң болот эле деп ойдомун. Сиз азыр айтып кеткендей, орто жана чакан бизнестерге жардам бериш үчүн экономиканы ар тараптуу кылыш керек турбайбы? Туура айтасыз. Себеп дегенде биз кайра эле кайталап кетчү болсом, тарыхка карап, акыркы 20-25 жылда биз реэкспорт, бир аз туризмге багытталганбыз, анан жана бир аз болсо дагы текстиль өндүрүү тармагына жардам берип, анан токен тармагы иштеп келген бүгүнгө чейинчи. Албетте 25 жылдык бул экономикалык структура бир күндө алмаша албайт да. Ошондуктан ишкерлерди дагы даярдап, экономиканы өзүн даярдап, мамлекетте өзү даяр болуп, шарттарды түзүү керек болчу. Эмне дегенде мен айтып кетейин, эмнеге кыйналып калды жана чакан жана орто ишкерлер деп майлы. Бул биринчи баасынан албетте ал валютага байланыштуу болду. Сапаты бизде жакшы, бирок бизде ошол бизде өндүргөн буюмдардын, товарлардын сертификациялоо проблемасы чыга баштады. Туурабы? Себеп дегенде биздин өндүрүлгөн товар азыр ЕСтин жанагы ЕЭПтин бажы биримдигинин өлкөлөрүнө кирердин алдында алар ошол ЕЭПтин регламенттерине, фитосанитардык жана башка талаптарга жооп бериш керек болот. Жооп бериш үчүн биздин өндүрүлгөн товарларды сертификациялоо керек. Аны сертификациялаш үчүн бизде лабораториялар керек да. Бизде бир дагы жок. Бир лабораториябыз жок, сертификациялай албайбыз. Ошондуктан биз өндүргөн товарды биз жакшы деп биз өзүбүз эсептейбиз, бирок аны тилекке каршы расмий ошол эле Россиянын базары болсун, жана Казакстан базары болсун кабыл албайт да. Бул жерде экинчи дагы бир фактор бар. Кандайча кыйналып калдык, эмне себептен биз өндүргөн товарды сатып албай атабыз? Бул жакынкы өлкөлөрүбүздүн, ошол эле Казакстандын жана Россиянын өз ички өлкөсүнүн экономикасын коргоодогу белгилүү бир ыкмаларды колдонуусу да болду да. Ачык айтыш керек, биз буну көрдүк. Буну өзгөчө биздин Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда бажыда көрдүк. Бажыны алганы менен Казакстан тараптан жергиликтүү фитосанитардык кызматтар жана финансылык полициясы болсун, жана башка жергиликтүү өзүлөрүнө тиешелүү мыйзамдарга таянып, биздин товарларды токтотуп, өткөрбөй, текшерип, бул тилекке каршы ЕЭПтин алкагындагы кол коюлган келишимдерге көрсөтүлбөгөн ыкмалар да. Бул бир жагынан туура деп ойлойм, себеп дегенде ар ким өзүнүн өлкөсүн ойлойт. Биз да туура түшүнүшүбүз керек. Биз Кыргызстан эле бир эле Кыргызстандын товарын Россияга, Казакстанга сатабыз эмес. Алардын да товары бизге кирип атпайбы? Ошондуктан ошол нерсени мен оюмча ошо 2-3-4 өлкө дейли ошо ортодогучу биз өз ара жакшы түшүнүшө албадык да. Өз ара ошону такташа албадык. Баарыбыз эле эмне болдук? Элдин баарына жарыялагандай кантип айттык биз? Ошо телевизордон чыгып сүйлөп аттык, бажы биримине киребиз деп. Эмне деп аттык? Биз 180 миллиондук рынок ачылат, ошол жака товар сатабыз деп аттык. Анан мигранттарыбызга жакшы болот, алар ошо лицензиясы жок, иш уруксатты албай эле, патенти жок иштей алат депчи. Бирок ошол эле учурда биз унутуп калдык да, биздин ошол эле өлкөлөрдүн товарлары бизге да келет да. Аларда деген биз унутпашыбыз керек. Ал өлкөлөрдө, кошуна өлкөлөрүбүздө, Казакстанда болсун, Россияда болсун, өндүрүш 25 жылдан бери өндүрүш бар өлкөлөр бар. 25 жылдан бери ошол биз көрүп аткан товарларды, буюмдарды өндүрүп келген чоң фабрикалар бар да.
Бизнесте мындай нерсе бар. Канчалык фабрика чоң болсо, ошончолук өндүргөн товарынын өз наркы аз болот. Биздеги Кыргызстанда кичи ишкер чакан ишкана дейли 20-30 киши колунда иштеген эң көп ашып кетсе. Бир көп болсо $1 миллион акча салып иштеткен ишкана чыгарган өндүргөн товарынын өздүк баасы, мисалы үчүн 100 сом болсо, ошол эле товарды жакын кошунабыз Казакстанда өндүрүшү болсо 20 сом болушу мүмкүн. Ошончолук айырма берет да. Кыргызстандагы бизнесмендердин өндүрүлгөн товарлары сиз айткандай сертификациядан өттү жана стандарты жогору болуш үчүн Кыргызстан кантип жардам берип атат? Бүгүнкү күндө Кыргызстан албетте мыйзам чегинде, мыйзам деңгээлинде дейли. Көп кагаздар кол коюлган, көп шилтемелер жасалган, жакшы. Бирок реалдуу түрдө экономикага ошол мамлекет тарабынан болсун, же болбосо бир чоң фонддор тарабынан ошол биз айткан талап болгон ушул лаборатория дейли жасалган жок. Күтүп атабыз. Анан ошол сертификациялоо процедурасы так жазылып, ошону ишке ашырганга азырынча эч ким кол кармай элек да. Бул албетте бул бир эле жагы дейли. Бирок жалпысынан албетте бул маселеге менимче комплекстүү карашыбыз керек. Бир эле мамлекет дейби, ошо ишкерлер да өздөрү туура түшүнүп, баары эле арызданып эле жата албай, арызданып эле кыйкырып, биз иштей албай калдык, кыйналып калдык эмес, бирок шартка балким жараштуу болуп, диверсификация деп атпайлы, ошо диверсификация кылып, жаңы өндүрүш же болбосо жаңы технологиялык өндүрүштөргө да көбүрөөк багытталып, технологиялык өндүрүш деген бул эмне? Бул илим-билим керек болот. Демек, илим-билимге дагы, билим тармагына да көбүрөөк маани берип, көбүрөөк басымдуулук кылып, көбүрөөк балдарды сыртка алып барып окутуп, алып келип ошолордун илимин, билимин колдонуу зарылчылыгы бар да азыр. Бирок менин оюмча бизде мындай нерсе дагы бар да, баарын мамлекетке жүктөп алганбыз да. Мамлекет кылсын, мамлекет өкмөт жасасын деп элечи. Менин оюмча бул жерде бир аз эки тараптуу болуш керек. Мамлекеттин кылчу жумушу бар, ишкерлер өздөрү кыла турган жумуштары бар да. Ошо ишкерлер өзүнүн талабын талашмайынча мамлекет кыла албайт.